себебин карманып, врачка кайрылыш керек. Имам Ахмаддын Муснад китебинде Усама ибн Шурайх деген сахабанын төмөнкү сөздөрү келтирилген. Biz Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен олтурганда бедуиндер, чөлдө жашагандар Пайгамбарыбызга келишип, "О Аллахтын элчиси, biz ооруган кезде табыптарга кайрылып дарылансак болобу?" деп сурашканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Наам я ибадаллах, тадау." Ооба да, Аллахтын пенделери, дарылангыла. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa. Illa da'an wahida. Чындыгында Аллах оору бере турган болсо, ага сөзсүз шифасын да кошо берет. Бир гана ооруга шифа бербейт. Ошондо сахабалар: "О Аллахтын элчиси, ал шифасы берилбеген оору кайсы?" деп сурашканда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал-харам, ал карлык, картаңдык" деди. Муснад.